суроо бул Аллах субхана таала Куранда айтат экен, жакшы аялдар жакшы эркектер үчүн, жакшы эркектер жакшы аялдар үчүн, жаман аялдар болсо жаман эркектер үчүн жана жаман эркектер жаман аялдар үчүн. Бул жерде ошол аяттын мааниси кандай тереңирээк түшүндүрүп бересизби? Себеби биз көрүп калабыз, жакшы аялдар деле жаман эркектерге туш болуп калат. Мисалы учурунда фараондун аялы Асия, ал ыймандуу болгон, а фараон болсо ал капыр болгон. Ошону түшүндүрүп берип коесузбу? Ооба, мындай аят бар Нур сүрөсүндө. Ошо азыркы айтылган тафсир, ошо тафсирлердин бири. Ошо баардык тафсирди түшүнбөйт, ошо кээ бир алымдар ушундай мааниде деп айтышкан. Анан жана Фираундун мисалы болсо, менимче ал мисал кичине туура эмесирээк болуп калышы ыктымал. Анткени Асия Фираун аялы ошо Муса алейхиссалам пайгамбар болгонго чейин эле жашап жүргөн да. Ага чейин баягы Муса алейхиссаламдын дааватын түшүнө электе эле баягы турмуш курушкан да. Бирок ошо ал мисал туура эмес болгон күндө деле башка мисалдар толтура, мисалы жакшы аял жаман эркекке туш болуп калат, жаман эркек жакшы аялга туш болуп калышы ыктымал. Бирок аят бул нерсени билдирбейт. Аяттын мааниси валлаху алам, ошо жакшы аял жакшы эркекке татыктуу, ошого ылайыктуу, жакшы эркек жакшы аялга татыктуу, ошого ылайыктуу деп айтып атат. Ушундай болот, ушинтип өкүм чыгардым деп Алла Таала айткан жок. Баардык жакшылар жакшыраак үйлөнө берет, жамандар үйлөнөт деген эмес. Ушундай болуш керек. Ошолар бири-бирине ылайыктуу, бири-бирине туура келет деген маанини билдирет. Мындай маани ошо дайым эле боло бербейт. Мисалы Алла Таала мисал келтиргендей эле Нух менен Лут алейхиссаламдын аялдары аларга каршы чыккан, жакшы аял болуп чыгышкан эмес. Алар ошол пайгамбарларга кыянат кылышкан. Ошону Алла Таала айтып атат, алар ошо өз аялдарына эч нерсе менен жардам бере алышкан жок деп. Ошондуктан мунун мааниси баягы жакшы жакшыга, жаман жаманга десе эле сөзсүз түрдө ошондой болуш шарт эмес. Кээде ошо адамдардын өздөрүнүн кемчиликтеринен, же күнөөлөрүнүн себептеринен ошентип жакшылар жаманга, жамандар жакшыларга туш болуп калышы ыктымал. Ар кандай себептер менен болушу ыктымал. Бирок колунан келишинче адам баласы баягы Аллах субхана таала жардам тилеп, жакшылыкка умтулганга аракет кылыш керек. Алла Тааладан суранып, жардам тилеп. Анан ошондо өзүнө ылайыктуу адамга иншалла жолугат. Аллаху алам. Кийинки суроо, устаз, эгер жубайлар талак кылбайлы деп чечишсе, талак кылбайлы деп, ажырашпайлы деп, бирок ынтымак болбой жатса, анда бир келишимге келишсе болот деген Куранда аятта бар экен. Бул тууралуу айтып бересизби? Ооба, ушундай аят бар, ушул мааниде. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير деген аят бар да. Бул жерде Аллах субхана таала үйлөрүк жашоо жөнүндө айтып атат. Эгерде бир кайсы бир аял заты ошо күйөөсүнөн жакшы мамилени көрбөй калган болсо, ошо күйөөсү жүз буруп, жакшы көңүл бурбай, ажырашууга ниеттенип кала турган болсо, же болсо ошол ажырашууга жеткире турган нерселерди аял киши байкап калып, анан ошонун себебинен коркуп, анан күйөөсү менен келишип, бир ойго келишсе, бул уруксат деп Алла Таала айтып атат. Келишим кылышса. Келишим кылышса деген кандай? Эми ошол аял күйөөсүнө келип айтат да, ар кандай себептер менен болуп калышы ыктымал да, жүз буруч. Анан эгерде мен жакпай атсам, жашообуз болбойт деп ойлоп атсаңыз, анда мен сиз экөөбүз келишели, мен өзүмдүн кээ бир акылларымды талап кылбайын, ошону жеңил кылайын, үйлөрүн бузбайлы, ошону кабыл алыңыз деп келишсе болот деп Аллах субхана ушундай мааниде айтып атат. Мисалы катары, эгерде бир аял киши күйөөсүнөн жанагындай жүз бурууну байкап калып, коеюн бул ажырашпасын деп, анан ажырашып кетпейли деп күйөөсүнө айткан болсо, сиз мисалы мага толук нафака кылбасаңыз деле, ошо аз эле нафака кылсаңыз деле ошого ыраазымын деп айтса, күйөөсү кабыл алган болсо, ошол уруксат да шариятта.
мисалы аялына ай сайын 5000 сомдон нафака кылып атса, аял келип айтып 5000 сом бербей элеңизчи, 1000 сом эле бериңиз, ошого ыраазымын, ошо менен келишели, тынч жашайлы десе, анан күйөөсү ошону кабыл алган болсо, ошол нерсе уруксат, мына ушундай мааниде айтылган. Валлаху а'лам. Аллах разы болсун, устаз. Аял киши күйөөгө чыккандан кийин күйөөсүнүн фамилиясын алып алыптыр. Кийин бул нерсе шариатта болбойт экенин билип, анан азыр эмне кылыш керек дейт, билгенден кийин. Билгенден кийин өз фамилиясын өзгөртүп коюш керек, өзүнүн фамилиясын алып. Болду, ошо менен проблема чечилет иншалла. Аял күйөөгө чыккандан кийин күйөөсүнүн үйүндө ата-энеси менен чогуу жашаш парыз болуп эсептелеби? Эми күйөөсүнүн үйүндө жашап үй бүлөлүк жашоону өткөрүү ал милдет эмес, бирок эми бул күйөөсүнүн шартына жараша да. Күйөөсү ата-энесине жашайбыз, ата-энесине жашайт, өзүбүзчө жашайбыз, өзүнчө жашайт. Алардын экөөнүн баягы жашоосуна, экөөнүн ой пикирине, түшүнүктөрүнө жараша болот да. Анан көбүнчө албетте биз кыргыз элинде айрыкча кичүү балдары ата-энелер менен туруп калат. Анан ошол күйөөсү канчалык деңгээлде багат, канчалык каражат табат, кайсы үйгө жайгаштырат, анын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Аллах субхана таала адам баласынын мүмкүнчүлүгүнөн тышкаркы нерселерди жүктөбөйт да. Анан ошого күйөөсү эмне деген болсо, ошого жараша жашап, жашоолорун уланта берет. Аллаху а'лам. Аллах разы болсун, устаз. Ошого окшош эле суроо экен. Эгер ошо күйөөсү менен жашап жатып, анан күйөөсүнүн ата-энеси менен бир үйдө тура албаса, мага башка үй алып бер, башка жака чыгар деп күйөөсүнөн талап кылса, ошол аялдын талабын орундатыш күйөөсүнө парыз болуп калабы? Эми ал парыз болуп калат деп айтыш кыйын. Эгерде ошол аял кишинин үйү өзүнүн ошо эркек киши ата-энеси менен жашап, анан ошол жерден аялга шарт түзө албай калышы ыктымал кээдечи. Эми ар кандай нерселер болот. Мисалы, ата-энеси аялдын динине каршы болуп, намазына каршы болуп, ушундай нерселерди кылышы ыктымал да. Анан ошондо айтабыз, албетте күйөөсү шарт түзүп, динин кармагыдай башка жерге жайгаштырыш керек деп. Кээде андай болбойт. Кээде жөнөкөй эле болбор маселелери менен уруш талашып тааныштар болуп калышы ыктымал. Ошол убакытта ал шарт эмес күйөөсүнө. Балким эки жубайлар түшүнүп, ата-энелерин сыйлап, жакшы мамиледе жашаш керек. Эгерде күйөөсү каалап өзүнчө жашайбыз деген болсо, ал күйөөсүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Жок, менин мүмкүнчүлүгүм чектелген, ушул жерде эле жашайм, ата-энемди карашым деген керек болот деген болсо, ал да өзүнүн эркине кайтат. Валлаху а'лам. Аллах разы болсун, устаз. Зына кылбаш үчүн нике кыйдырып алалы, бирок балалуу деле болуш ойдо жок деп ошол үчүн нике кыйдырып алып жашаса болобу? Негизинен эми үй бүлө деген бул баягы чоң неамат, жакшылык, байлык деп айтып кеттик. Анан ошо үй бүлөнү эптеп эле куруп коелу, эптеп эле баш кошо алалы деген маани болбош керек. Үй бүлөнү жакшы куруп, жакшы үй бүлө куралы, татыктуу үй бүлөлөр бололу деген максат болуш керек да. Ошондой мааниде андан башка ислам дини кубаттаган жакшы ниеттери аркылуу үйлөнүш керек. Анан албетте кээде адамдар ошентип баягы толук үй бүлөлүк мамиле болбосо дагы эптеп жашай берсек болот деп ой пикирде болуп калышы ыктымал. Кандай ой пикирде болсо дагы аял киши, эркек киши экөө тең бири-бирине никесиз жакындаган, жологон болбойт. Никесиз мамиле кылган болбойт. Бул арам болот. Эгерде төшөк мамилесине кирип кеткен болсо, зына болот никесиз. Кудай таала мындан сактасын. Ошондуктан эркек киши аялга жакындайм деген болсо, аял киши эркекке жакындайм деген болсо, сөзсүз түрдө нике керек. Никенин ошо шарият көрсөткөн шарттары менен, эрежелери менен аял кишинин ата-энеси, атасы билиш керек. Ошо өзү үйлөнүш керек, атасы болбосо чоң атасы болбосо бир туугандары үйлөнтүп, ошо күбөлөрдүн, эки күбөлөрдүн катышуусунда нике кыйлып, анан берилиш керек. Андан кийин кандай жашаса өзүлөрүнүн эрки. Эң негизгиси шарият көрсөткөн жол менен нике кыйылыш керек. Ага чейин эч кандай мамиленин бирөөсү дагы уруксат берилбейт. Аллаху а'лам.
разы болсын устаз. Аллах субхан таала Куранда аялдарыңар менен үрп адатка жараша жашагыла деген сөзү бар экен. Аялдар менен үрп адатка жараша жашагыла деп. Ошол аяттын маанисин түшүндүрө кетесизби? Ошо вааширухунна бил маруф деди Аллах субхана таала ошо Ниса сүрөсүндө. Ошо аялдарга жакшы мамиле кылгыла, шариаттын көрсөткөн жолу менен, шариатка каршы келбеген үрп адаттын негизинде жашап өмүр сүрүүлө деп атат. Эми ар кандай адамдар бар, ар кандай шаар мамлекет бар, ар кандай үрп адаттар бар да. Мисалы Африкада жашап жүргөн адамдардын үрп адаты бизге окшобойт. Биздики башкалардын окшобойт. Анан кайсы жерде адам ошо үй бүлө куруп калган болсо, ошо жашоолорунда мамиле кылганда бири-бирине айрыкча аял кишиге мамиле кылганда, ошо мамилелери шариатка каршы келбеш керек. Ошо үрп адаттарындагы кээ бир нерселер болсо, ошону кармап жашаса болот, бирок жанагындай шарт менен шариатка каршы келбегенде. Мына ошолорду кармап, ошолорго жакшы мамиле кылып жашай бергиле деп Аллах субхана таала буйруп атат. Аллаху алам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Мен суроо мындай болот эле устазга. Күйөөсү аялын камсыз кыла албаса, бага албаса дегендей да. Анан төшөктө дагы макул болуп кыла албаса баардык нерсени бул кандай болот? Аялы талак сураш керекпи? Ушундай маселе бар экен да бир. Бирөөлөр сурап берди эле, шуну сурайын деп мына. Албетте ушундай маселе болгон болсо, эгерде күйөөсү камсыз кыла албай калган болсо, каражат жагынан же болбосо төшөк жагынан өзүнүн милдеттерин аткара албай аткан болсо, аялда Аллах алам эки ыктыяр бар. Кааласа чыдап сабыр кылып жашайт, кааласа башын бошотууну, ажырашууну талап кылса болот. Мындайча айтканда ажырашууга укугу бар. Бул жалпы жонунан да. Анан эми бир жеке үй бүлөгө өкүм бериш үчүн аны жакшылап караш керек. Мисалы кээ бир аял болобу, эркек болобу жалган айтып деле коюш ыктымал да. Мен бул камсыз кылбайт, карабай атат депчи. Бирок ошону тактап билиш керек. Бирок чын эле ошондой боло турган болсо, албетте анда аял кишинин өзүнчө жашап башын бошотууну талап кылганга толук укугу бар. Валлаху алам. Tamam, men суроом мындай да устаз. Аялдардан талак сурасаң, сен жоогун алгансыңбы, жоогун албаган болуп жашасак бир болот экен деп айтсаң, жаны чыгат да кээ бир аялдарчы. Анан ал аялдардын жоогун канча алабыз биз? Эгерде ошондой маселе пайда болгон болсо, эми анын сурап атканда жакшы жол менен, жакшы мамиле менен сураш керек. Кээде мисалы шектенип эле, өтө эле чукуп эле шектенип эле керектүү эмес учурда орунда сурай берген да болбойт. Эми ар бир адамга жолукканда ошолго жараша айтылыш керек да. Кээде мисалы көптөн бери баш бош болуп жүргөн, элдин баары ажырашканын билген адамдан келип алып эле сен башың бошпу деп сурай берсең, албетте жаман көрөт. Ошондуктан ошо сурай турган орунда, убакытта билиш керек да. Анан сурай турган акыбал келип калган болсо, ошол суроо жолун дагы сураш керек. Балким түз сурабай башка бирөөдөн суратып, же жакындарынан сурап, туугандарынан сурап билип алса болот. Айтор иш кылып бирөөнүн көңүлүн оорутуп албагыдай жакшы мамиле кылыш керек. Аллаху алам. Аллах разы болсын устаз. Жанакы аялдарыңар менен үрп адатка жараша, салтка жараша жашагыла деген аятка ылайык, аял киши үй жыйнап, кир жууп, үйдө кызмат кылуусу биздин элде бул келиндин милдети деп эсептелет эмеспи? Демек, аялга фарз болуп эсептелип калабы? Ооба, негизи Аллаху алам, негизи ошондой болот. Ар бир коомдун үй бүлө куруу, жашоосу кандай болсо, жан келген келин кандай жашоону өткөрөт, эркек киши кандай жашоону өткөргөн, ошого жараша болуш керек. Эң негизгиси аялга зулум кылынбай, ошо аял киши көтөрө ала турган, жасай ала турган жумуш болсо болду. Күнөө эмес болсо болду. Ошо менен жашоону өткөрүш керек. Эгерде андайды кылбаса, анда жашоо уланбайт да. Элестетип көрүңүздөр.
бирөө келип алып эле мен сенин жумушуң кылбайм, мындай кылбайм, тигиндей кылбайм десе, кантип аны ким жакшы көрсүн аны? Эч качан ал жашоо уланбайт. Ошондуктан ошол жака өзү тандап келип аткандан кийин ошого даяр болуп, жакшылык менен жашап кеткенге аракет кылыш керек. Аллаху алам. Кийинки суроо, менин аялым төшөк маселесинде мени аябай беймаза кылат, кааласа берет, кааласа бербейт. Кээде ага жалдырабай экинчи аял алып алгым келип кетет. Кандай кеңеш бересиз? Аллах субхана таала үй бүлөңүздөргө тынчтык берсин, бири-бириңерди түшүнүп жашай турган жашоону насип кылсын. Албетте аял кишинин эч бир себепсиз күйөөсү төшөккө чакырган болсо жооп бербей койгон туура эмес. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким кайсы бир аялды күйөөсү төшөккө чакырса, анан ошого макул болгон болсо, таң атканга чейин периштелер наалат айтат деген, эгерде күйөөсү ачууланып калган болсо. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Анан кээде аялдын үзүрү болуп калышы ыктымал, мисалы. Ооруп калат, ал мамилени көтөрө албай калат, же болбосо ал мамилени тосо турган үзүрлөр болуп калат. Ошого жараша болуп калышы ыктымал да. Булдуго түшүнүктүү, бирок жана үзүрү жок эле өзүнүн күйөөсүнө кичине таарынып калып, же көңүлүм жок болуп атат, же мындай ар кандай шылтооларды айтып жооп бербей койгонсо, ал аял күнөөкөр болот. Анан аялы дагы эле Кудайдан коркпой, жанагындай туура эмес мамиле кыла бере турган болсо, албетте эркек кишинин мүмкүнчүлүгү болсо, экинчи аял алганга уруксат берилген, экинчи эмес 3-4 алса болот. Эң негизгиси ошого мүмкүнчүлүгү бар болуп, адилеттүүлүк менен жашаса, ошол жетиштүү. Аллаху алам. Устаз, ошондой эле талак тууралуу дагы суроолор келиптир. Бул учурда талак түшөбү, мындай учурда талак сураса болобу дегендер. Аларды дагы кийинки маселеге иншалла. Бул иншалла өтөбүз. Ошо талак маселеси боюнча дагы өзүнчө сабак кылабыз. Кандай учурда талак түшөт, кандай түшпөйт, талактын жолдору, эрежелери, анткени бул көп кездеше турган маселе да. Анан акырындык менен баратабыз, ошол маселелер ошолорго чейин сабыр кылып чыдап туруңуздар. Эгерде кимдин башына бир жеке маселе түшүп, ошол учурда жашап аткан болсо, анда жеке байланышка чыгып көрсүн. Эгерде биз карап жооп бере ала турган маселе болсо, анда жооп беребиз. Анан дагы бир эскертүү, бирөөгө ортомчу болуп, бирөөнүн маселесин көтөрбөш керек. Бирөө сурады эле ушун талак боюнча, анда мындай. Ар ким өзү сурап, өзү айтыш керек. Ошондо гана туура чечилет бул маселе. Болбосо кээде ортомчу адам туура эмес айтып коюшу ыктымал, же бир тараптуу болуп калышы ыктымал. Ушунун баары тең өкүмгө таасир берет. Аллаху алам. Кийинки суроо, кандай аял эң жакшы деп эсептелет жана бейишке бат кирет? Эми жакшы аял көп эле мусулмандарга белгилүү болсо керек. Албетте жакшы аял деп эң негизинен Аллах субхана таалага кулчулук кылган, таухидти карманган, сыйынган, ширик күнөө иштерден алыс болгон аял, Аллах субхана тааланын буйруктарын аткарган, 5 убак намазын окуган, орозосун кармаган, бай аял болсо зекетин берген, жана өзүнүн денесин арам нерселерден сактаган, зынадан алыс болгон, күйөөсүнө баш ийген. Мына ушул жакшы аялдын сыпаты. Барга көбүп кетпей, жокко чөгүп кетпеген, сабырдуу, топуктуу, көп жаман иштерден, ушактан, көрө албастыктан, кек сактагандан алыс болгон аял. Мунун баары тең эле эркекке деле тиешелүү. Мына ошондо гана үй бүлө жакшы үй бүлө курулат. Мына ушуга байланыштуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар. Ошо Имам Ахмад Муснадында келген. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо жакшы аял жөнүндө айтып мындай дегенде, эгерде аял киши 5 убактын намазын окуган болсо, орозосун кармаган болсо, өзүнүн уяттуу жерин күнөө иштерден, зынадан сактаган болсо, күйөөсүнө баш ийген болсо, ошол аялга айтылат дейт. Бейишке каалаган эшигинен киргин деп айтылат дегенде кыямат күнү. Көрүңүздөр, бул өтө чоң бир жакшылык. Ошондуктан эже карындаштарыбыз, апаларыбыз диндин кармашып, намаздарына, жалпы ибадаттарына бекем болуп, эгерде турмушка чыгып же турмушта жашап аткан аял заты болгон болсо, күйөөсүнө баш ийип, жакшы иштерде жакшы мамиле кылган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен, Аллах субхана таала убада кылган жанагы чоң жакшылыкка жетет. Аллах субхана таала бардык бүтүн эже карындаштарыбызды, апаларыбызды
ушундай жакшылыкка жеткенге жардам берсин. Динин кармай турган, кармаган ыймандуу жакшы аял заттарынан болушун. Аллах разы болсын устаз. Анан акыркы сурообуз болот окшойт. Эгер эркек киши үй бүлөсүн бага турган болсо, ага сооп деп жазылабы ошол нерсе? Жана тескерисинче үй бүлөсүн бакпай болсо, ал күнөө деп жазылабы ага? Албетте, эркек киши аялды алгандан кийин ошону камсыздап, каражат жагынан үзгүлтүк кылбаш керек, кийим кечегин алып бериш керек, тамак самагын алып барыш керек, багыш керек өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Бул милдет болуп саналат. Эгерде мүмкүнчүлүгү болуп, ошол аял затын, аялын тамактан кем кылып койгон болсо, кийим жагынан кем кылып койгон болсо, демек ал киши күнөөкөр болот. Анда эгерде аялга зулум кыла турган болсо, эмнеге алат анда аялды? Алгандан кийин ошону карап багыш керек. Мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, анда башка иш. Мүмкүнчүлүгү болгондон сөзсүз ошону кылыш керек. Бул милдет болуп саналат. Аллах субхана таала өзүнүн артыкчылыгы менен ошо милдет болгон, мойнуна важип болгон нерсени жакшы ниет менен ушунун аркасынан сооп табайын деп кылган болсо, ошого сооп берилет. Аллаху акбар. Аллах субхана таала чоң артыкчылыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпаймы? Керек болсо, ошо өзүңдүн жубайыңдын аялыңдын оозуна бир үзүм тамак салсаң дагы жакшы ниет менен ошого дагы сооп аласың деп атат. Көрдүңүздөрбү? Мына биздин жашообузда көп эле учурлар өтөт, Ушуну жакшы билип алалы. Мына үй бүлө көпчүлүгүбүз эле үй бүлө башчыбыз же үй бүлөнү багабыз. Бала чакабыз бар, аялыбыз бар, же бир туугандарыбыз бар, ата-энебиз бар, жакындарыбыз бар дегенде. Ата-энени да карап багыш ага жакшылык кылуу милдет. Үй бүлөнү да карап багып, аларга жакшылык кылуу милдет. Бала чакага да ошондой да. Анан ушул күнүмдүк жашоого көнүп алып эле, баягы көнүгүш адатта эле ушул нерселерди кылып өткөрө беришибиз керек да. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен хадисти эстеп, ушу бала чакабызга дагы жакшылык кылбасак, аялыбызга жакшылык кылсак, ошо жакшылык ниметине сооп алайын деп ошого ниет кылган болсок, Аллах субхана таала бизге сооп жазат, ажыр жасат. Ошону эстен чыгарбайлы. Мына көчөдөн келатып балдарыма бир белек-селек же таттуу-паттуу бирдеме алып алайынчы, көңүлдөрүн көтөрүп деп ошону жакшы ниет кылып Алла таалама сооп берсин десе, ошого сооп алат. Көрдүңүздөрбү? Өтө жакшылыктуу нерсе. Аялына да келатып жакшы сөз айтып коеюн, көңүлүн көтөрөйүн, соопчулук үчүн. Же кичинекей белек берип коеюн, же болсо ата-энемдин да көңүлүн көтөрөйүн, ошондук кылган болсо, ошо жакшылык үчүн да канча сооп алат да. Мына ошондой жакшылык колубуздан чыгарбаш керек. Адам баласы жакшы ниет менен, туура амал менен баскан турган сайын сооп таап коюшу толугу ыктымал. Бирок адам баласы көпчүлүгү бейгапар болуп, маңдайыбызда турган, көз алдыбызга келген жакшы иштерди көрбөй калабыз кээде. Ошондуктан адам баласы акыретти дайым эстеп, кандай жакшылык иш бар, ошону аракеттенип билүүгө, табууга чоң көп мүмкүнчүлүгүн жумшаш керек. Кичинекей бир кыпындай дагы жакшылык иш болсо, ошону кылганга аракет кылыш керек. Бул кичинекей да, бул ким билбек эле ошонун аркасында жакшылык келмек беле деп теңине албай таштап койбош керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичинекей жакшылык болсо да кылгыла деген. Аны мындай жаман көрүп теңиңерге албай койбогула деген. Мына тоодо килейген тоо бул кичинекей таштан же кичинекей бир топурактын чогулуусунан куралат да. Жакшылык да иш дагы ошо менен куралат. Адам баласы кылган кайсы жакшылык иши бейишке киргизерин билбейт. Жана ошондой эле кайсы кылган жаман иши тозокко киргизерин билбейт да. Ибн Хажар деген чоң аалым айткандай. Ошондуктан бир жакшылыкты көрдүкпү, ошону кылганга аракет кылып, ошону мүмкүнчүлүк кетирбей кылып калышыбыз керек. Кандай жаман иш көрдүкпү, ошону коркуп кутулганга аракет кылышыбыз керек. Ошондо иншалла көптөгөн чоң жакшылыктарга жетебиз. Валлаху а'лам. Кийинки сабактан жолугушканга чейин аман эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.